Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда Бурмагүл Чабдарова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушул элдик курултайды уюштуруп өткөрүүдөгү Талаш шаарындагы жүргүзүлүп жаткан аракеттер тууралуу маалымат алмакчыбыз. Алгач бүгүнкү биздин студиянын меймандары менен тааныштырып кетейин. Талаш шаардык кеңешинин төрагасы Жусупбеков Адылбек Дөөлөтбекович биздин студияда. Ошондой эле Талаш шаары боюнча элдик курултайды уюштуруу тобунун мүчөсү Маймуронов Ормошбек Сарлыкканович биздин студияда. Биздин студияга кош келипсиздер. Белгилүү болгондой, мына 25 октябрга чейин ушул элдик курултайды уюштуруп өткөрүүдө ушу жергиликтүү жамааттык жыйындарды өткөрүү баягы тиешелүүдөн келди аймактарда жүргүзүлдү. Мына ушул багытта алгач деги эле Адылбек Дөөлөтбекович бүгүнкү күндө ушу Талаш шаарында элдик курултайга болгон даярдык, мына жергиликтүү жамааттык жыйындарды аяктадык деп атабыз, өткөрүп. Мындай бир ушул кезге чейинки иштер тууралуу алгач маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Кожоевдун жарлыгына ылайык жергиликтүү ушул жыйындарды уюштуруу жагы ушу шаардык кеңешке жүктөлгөн. Анын ошол негизинде 7 октябрь күнү Талаш шаардык кеңешинин сессиясы болуп өтүп, ал сессияда уюштуруу топтун курамын бекиткенбиз, андан тышкары графиктерди бекиткенбиз. Ошол уюштуруу топтун графигине жанагы ылайык азыркы маалда 10 Талаш шаарында 10 шайлоо участогу бар. Ошол 10 шайлоо участогунда тең жергиликтүү жамааттык жыйындарды өткөрүп, делегаттарды курамын толук шайлап алышты. Ормошбек мырза, мына жергиликтүү жамааттык жыйындар өткөрүлдү деп атабыз. Мына Талаш шаары боюнча 10 аймакта өткөрүлдү. Кандай болду бул уюштурууда? Кыйынчылыктар жаралган жокпу? Айрыкча ушул элдин катышуусу кандай болду? Эми бул жарлыкка ылайык биз ошо Талаш шаарында эң биринчи Талаш шаардык кеңешинин графиги негизинде уюштурдук. Бизде ошол 10 участокко бөлгөнбүз. Ошол шайлоочулардын санына жараша 19 делегаттан 21 делегат, 20 деп анан кийин уюштуруу эми жакшы маанайда эле өттү. Түшүнгөн, мисалы бизде квартал болгондо баягы элдин 1-2 күн мурун биз элге жарыяладык, айттык, келип кеткиле, келип качкыла деп. Элдин саны жакшы эле болду. Ошол анан катышуу жакшы болду. Ошол жерден сразу эле делегаттарды айттык. Ошо демеге шаардык курултайга 5 ноябрда боло турган курултайга делегаттарды шайлоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эл туура кабыл алды. Анан ар бир жерден баягы делегаттарды шайладык да. Активдүүлүк кандай болду деген суроода, анткени өзүңүз билесиз, баягы айрым учурда ушул жалпы коомчулукка ушул элдик курултайдын ишмердүүлүгү тууралуу, берилген мүмкүнчүлүктөр тууралуу дагы мындай маалыматтар жетишсиз болуп калып атат деген ойлор айтылып атат да. Ушул жагдайдан алганда шаар калкынын активдүүлүгү кандай болду? Эми шаар калкынын активдүүлүгү кандай орточо болду десем болот да. Эми көптөр баягы как раз эми ошол биз жолугушуу уюштуруп атканда талаачылык жумуштары менен эметти биз графикти ошол 5ке анан 6га койгонбуз да. Негизи көбүнчө мынагу делегаттардын саны мындай неме боюнча аялдар көбүрөөк активдүү катышканды көрдүк да. Ошол эркектерге караганда эми может эркектер талаада болду. Анан кээ биздин ушу мындай активный Талаш шаарында бир неме кылгандар убагында келе албай, шарты менен келе албай калды. Бирок биз аларды түшүнүп, телефон аркылуу сүйлөшүп, байланышып, сиз ушундай катышсаңыз, шаардын проблемасын мындай неме көтөрүп берсеңиз деген адамдарга звонить этип айтып, анан кийин аларды дагы ошол Кудай буйруса ошол делегат кылып шайладык да.
Адылбек мырза, мына башка аймактарга, айыл аймактарга салыштырмалуу шаардын ичинде мындай активдүүлүк жогору болушу керек да, мындай бир салыштырмалуу. Ошол элдик курултайга карата жергиликтүү жамааттык жыйындарды өткөрүүдө мындай бир Талас шаарынын калкынан мындай нааразычылыктар орун алган жокпу? Мындай бир катыша албай калдык деген, ушуга катышат элек деген андан кийинки мындай бир нааразычылыктар же болбосо пикирлер айтылган жокпу? Бул жагынан мен сурайын деген баягы уюштуруу жагдайы кандай болду? Эң биринчиден биз ушул биздин Талас шаарында квартальныйларына, жетекчилерине ушу ыраазычылык билдирип кетким келет. Ошол уюштуруу жагында ар бир эшикти тыкылдатып, чакырганга чоң иш алып барышты. Бирок элдин катышуусу баягы биз каалагандай болгон жок. Өзгөчө белгилеп кетким келет. Бул Таластын чет жактарында, округтарында эл көбүрөөк катышты. Ал эми мынагу шаардын центр жагына элдер көп катыша алган жок жана катышкысы келген жок. Барбайбыз деген адамдар деле болду. Бирок Ормош байке айтып кеткендей, Салыкман айтып кеткендей, баягы ошол жердин активисттерине телефон чалып, ошол жердеги топтун мүчөлөрүнө биз айтып, ушул аксакалыбыз бар эле, ушул эжекебиз бар эле, баягы мурда тажрыйбасы мол эле, ошолорду киргизип коелу деген сунуштар болуп, ал элдер баягы колдошуп, ошондой шайлоонун негизинде делегат болуп шайлана алышты. Менин өзүм көз карашым боюнча, биз дагы сиздердин передачаларыңыздарын көрүп аттык. Баягы айыл аймактарында өткөрүп аткан баягы жыйналыштарда аларга салыштырмалуу баягы биздин Талас шаарынын эли көбүн эсе баягы курултайдын артынан, курултайга делегат болуп шайланып келгендин артынан дагы ушул депутаттар баргандыктан Талас шаарынын көйгөйлөрүн да көп козгоп, кандай чечүү маселелери, жанагы өздөрүнүн баягы көчөлөрүнүн, жааматтарынын, шаардын баягы чечиле турган маселелер боюнча көп талкуулар болуп атты да. Биздин мамлекет башчыбыз дагы ушул баягы аймактардагы көйгөйлөрдү элдин өзүнүн оозунан угайын деген бир максат коюп жатат да. Анан бул жагдайдан алганда биздин ошол жергиликтүү делегаттардын мындай бир кандай десек, мамилеси кандай болуп жатат? Ошол канчалык деңгээлде ошол элдик курултай биздин ошол аймактардагы адамдарыбыздын, аймактардагы жашоочуларыбыздын үнүн ошол мамлекеттик бийликке жеткирүүдөгү ишеними кандай болуп жатат да? Уруксат берсеңиз мен жооп берип коеюн бул суроого. Ошол убакта баарыңыздарга белгилүү, баягы 5 ноябрь күнү жергиликтүү курултай болуп өтөт. Жергиликтүү курултайга 200 азыркы жааматтардан шайланган 200 делегат катышат. Анан ошол жерден баягы 6 актуалдуу маселени козгошот, өздөрү тандашат, өздөрүнүн төрагасын шайлашат. Анан кийин ошо 6 маселенин тегерегинде булар талкуу жүргүзүп, анан ошону баягы делегатка тапшырма катары президентке айтуу жагы каралган. Анан биз дагы элден суранып кеттик. Бул Талас шаарында биз чече албаган бул мектеп маселеси бар, дренаж маселеси бар, бала бакча маселелери, ушуга окшогон чоң маселелерди козгоп, баягы бизге жергиликтүү бийликке жардам бериңиз деп суранып кеттик. Ормошбек мырза, мына ушул жергиликтүү делегаттардын мындай өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн сезип жатышабы биздин ошо жергиликтүү аймактын өкүлдөрү да, жергиликтүү калкыбыз, ошол элдик курултайда, республикалык элдик курултайдагы өздөрүнүн бир мүмкүнчүлүктөрүн сезип жатабы? Сезип жатат деп ойлойм. Ошол баягы түшүнгөн адамдар активдүү катышып келип, ошол жерде шаардын проблемасы, мына жерде бизде көчөдө шаар боюнча дагы проблеманы көтөргөн ошо активисттер болду, элдерден чыгып атат. Анан президентибиз айтты эле, ошо карапайым элдин ошо үнүн уксак, баягы жетекчилер эмес, тиги эме чоңдор эмес, ошо карапайым элдин үнүн уксак деп. Анан азыр Адыл мырза да айтып кетти, ошол негизи карапайым элдер барып ошол жерде өздөрүнүн эмесин, үнүн айтып, анан Талас шаары боюнча ошо 6 проблема деп айтылган, ошо 6 проблема жерлерде дагы неметти. Эми аны курултайда чечилет эми кандай ошол көбүнчө эле баягы жол маселеси, таза суу маселеси болуп атты. Анан ошол
Кудай буйруса, мына курултай болсо, ошол жерден чечилет дейбиз да. Биз Талас шаары боюнча мына 200 делегатты тандайбыз деп атабыз. Ошол жергиликтүү 5 ноябрда ошол жергиликтүү тандалып алынган делегаттар бир Бишкек шаарына элдик курултайга өздөрүнүн баягы өкүлдөрүн жиберишет. Ошол тартип боюнча да мындай кененирээк маалымат бере кетсеңиз да, ошо жергиликтүү курултайлар кандай деңгээлде өткөрүлөт, кандай тартиби тууралуу да, кандай өзүңүздөр айтып аткан жанакы жогорудагы маселелер 6 маселе күн тартибине коюлат деп атасыздар. Ошол тууралуу да маалымат бере кетсеңиз. Эми негизи мына 3-чү, 4-чү немелерде биз ар биринен жанагы делегаттардын телефон номерлерин алып калдык. Анкета толтурулду. Анан ошол боюнча чакыруу мандаттарын алышат. Мандат эми келгенде 200 делегат. Анан жанагы айтып атат, эми баягы 160 деп. Эми бирок биздин Талас шаарынын делегаттар активный болуп беребиз деп атат. Мен жана башында да айтып кеттим, ошо аял заты көбүрөөк ошо активдүүлүктү көрсөтүшүп атат. Жергиликтүү курултайды ачуу жагын төрага катары бизге жүктөлгөн. Андан кийин ошол жерден делегаттардын арасынан эң аксакалы ошол делегат курултайды баштайт. Андан тышкары ошо шайлоо комиссиясы түзүлөт, эсептөө комиссиясы түзүлөт. Андан кийин өздөрүнүн төрагасын шайлашат. Анан жана 6 маселени талкуу кылышат да, сонун ушул маселелер каралган. Анан элдин арасында аябай бир чоң баягы таарыныштар болобу же бир кандай бир сунуштар болуп атат. Анткени чоң Талас шаарына баягы айыл өкмөттөрдө 2 делегат болсо да, Талас шаарына да 2 делегат берилип калыптыр. Бул абдан аз. Көйгөйлөр абдан көп деп. 200 делегаттын ичинен 2 шаарга барат. 2 Бишкекке. Бишкекке элдик белгилей кетейин. Ушул 200 делегаттын арасынан 2 делегатты булар өздөрү тандап шайлап алышат. Ошол 2 делегат жанагы талкууланган 6 маселе менен Бишкекке барып элдик курултайга катышат да. 25 ноябрда өтө турган. Анан көпчүлүк жерлерде жолугушууларда кантип эле ушу баягы Талас шаары 30 калкы 50 миң калкы бар, бирок баягы эмеге жазылып калыптыр, 30 миңден ашык болсо 2 эле делегат деп жазылып калыптыр. Жогого калайык, анан кийин ушул аз деген өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Республикалык деңгээлде ошо 25 ноябрда өтүүчү республикалык элдик курултайда мындай бир өлкөнүн бир өтө актуалдуу экономикалык маселелеринен тарта эң жөнөкөй ошол аймактардагы элет көйгөйлөрү же болбосо маданий бир социалдык көйгөйлөргө чейин талкуулоо мындай күн тартибинде каралып турган болуп жатат да. Анан бул өтө бир кеңири мүмкүнчүлүктөргө жол ачып жатат. Адыл мырза ушул жагдайдан алганда мындай бир баруучу ошол Талас шаарынан 2 делегат барат деп атабыз. Ошол делегаттардын мындай бир ушу Талас шаарынын социалдык-экономикалык маданий өнүгүүсүндөгү мындай бир өтө актуалдуу көйгөйлөрдү мындай көтөрүп чыгууга карата жоопкерчилиги кандай болуп жатат? Эми ушул жана жергиликтүү жыйындарда, жамааттык жыйындарда башында элге түшүндүрүп бердик. Алардын деле баягы суроо талаптары болду. Биз сиздерди шаардык кеңештин депутаты кылып шайлагандан өзүңүздөр деле ошону айтпайсыздарбы? Баягы деген сөздөр айтылды. Биз ошол жерден түшүндүрүп бердик. Президентибиз атайын бул депутаттарды эмес, баягы кызматта жүргөн кишилерди эмес, жергиликтүү баягы карапайым эл менен жолугушуп, ошол жердин көйгөйлөрүн билгиси келип атат. Ошондуктан деп биз да направление бердик. Мына бизде ошол эле убакта элден дагы аябай жакшы сунуштар айтылып атты. Маселен, бул баарыбызга белгилүү, бул курулуп бүтпөй калган драм театрды, бул ошол маселени аябай козгошту бир жерден. Бизге да абдан жакты. Ошол драм театрды аягына чейин бүтүрүп, бүтпөй калган драм театрды ошол жерге бул муниципалдык жана мамлекеттик мекемелердин баарын ошакка көчүрүп, жанагы паспорт берген ЦОН, мэрия, баягы кызмат көрсөтүп, калкка кызмат көрсөтүп турган бардык мекемелер ошакка көчүрүп, анан ошол бошогон мекемелердин бардыгын кайра детсад, мектеп социалдык объектилерге кайра берүү боюнча ушундай маселелер көтөрүлдү. Бизге да бул абдан жакты, анткени буну андай проекттерди ишке ашыруу жагы баягы жергиликтүү бийликке, биздин шаардык
бюджетин абдан оорчулук түзүлмөк. Эгер ушундай маселелер чечилип калса, бул чоң жакшы бир жыйынтык берет деген ойдомун. Элдик курултай бул байыртадан келаткан мындай бир элдин үнүн, баягы элдин мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыра турган өзүнчө бир элдик институт катары бааласак болот да. Анан бүгүнкү күндө ошол сиздин көз карашыңызда Ормошбек мырза кандай бир ошо элдик курултайды мындай өз деңгээлинде өткөрүп алуу элибизге кандай бир натыйжа алып келет? Элибизге эмес, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө эмне берет деген бир суроо да жаралып жатат да коомчулуктачы. Сиздин көз карашыңыз? Мен ойлойм, президентибиз Садыр Нуркожоевич туура эле неме көтөрүп атат да. Бул мурунку мына 30 жыл кандай кыйналды эл, ар кандай неме болду, революция деди, неме болуп, анан бул ошо элдин үнүн уксак, ошо эл кандай неме кылып атат, анан ошого жараша экономикабызды баардык жагын оңдосок деген жакшы идеясын неме кылып атат. Анан эми түшүнбөгөн жанагы оппозиция адамдар бар экен, алар тескери неме кылып атат. Жок, элдик курултайдын кереги жок. Жогорку кеңеш бар, биздин депутаттар бар, ошол элдин атына шайланган, алар айтып барат деп. Анан карапайым эл менен алардын айырмасы абдан, мен ойлойм, асман менен жердей дейт да. Бул багы карапайым эл көзү менен көрүп турат. Алар тиякта отуруп багы неме кылат? Алар аралашып, мына бизде жана жолугушууда көтөрүлдү, биздин жанагы очистное сооружение. Ушундай немеде турат, бирок ошону биздин Талаш шаардын бийлиги дагы, мэриясы дагы көтөрүп атат. Нуржанов Айлыкмут менен сүйлөшүп, жер маселеси, мына урматтуу депутаттарыбыз дагы ушундай жакшы немелерди көтөрүп атат. Анан өткөндө Бактыбек Чойбеков жана депутатыбыз келип, адагы бир жакшы немелерди көтөрүп, жогорку жактан да көтөргөнү кетти. Анан эми мен айтайын дегеним ошо эл барып ошо өзүнүн көйгөйүн айткан жакшы го. Мурун биздин ата бабаларыбыздан келаткан неме. Аксакалдарыбыз барып. Анан бул шайланган делегаттар эми биздин Талаш шаарынын жаштардан болду, аксакалдарыбыз бар. Анан анын ичинен жанагы 2 делегат ким болот, ал пока белгисиз да. Ошол жана барган делегаттар өздөрү шайлайт. Анан кандай адамдар барат? Аны жана сиз айтып кеттиңиз, бул даярдык барбы деп. Эми даярдык ошол жанагы элдин арасында багы аттуу баштуу көп жылдан бери кызматта иштеген жакшы бир биздин аксакалдарыбыз бар, жакшы бир адамдарыбыз бар. Мен ойлойм ошолор барып, ошол элдин көйгөйүн мындай президентибизге жеткизе турган адамдар барса деп ойлойм да. Адыл мырза, өзүңүз билесиз, элдик курултай бул мындай бир элдин көйгөйүн баягы көчөдө эмес, көчөгө чыгып нааразычылык билдирүү эмес, мындай бир элдин арасынан делегаттарды тандап алып, ошолордун оозунан мындай цивилизациялуу түрдө мындай бир пикир алмашууга жол ачып атат да. Анан сиздин көз карашыңызда ошол элдик курултайды уюштуруп өткөрүүнүн маанисин бүгүнкү коомчулук аңдап жатабы деген суроо да. Бул курултай качан өзүнүн баягы максатына жетет? Эгерде бүт Кыргызстан боюнча жанагы 2 делегат, 1 делегат ошолордун баардыгы татыктуу адамдар барганда, баарыбыз эле билебиз, бийлик Кыргыз Республикасынын бийликке келген адамдар бир топтун арасында калып эле президентибизге так жана туура маалымат жетпей калып эле, анан кийин ар кандай төңкөрүштөр болуп атат да. Эгерде баягы жергиликтүү бийлик жанагындай уюштуруу жагындагы татыктуу адамдарды топ делегаттарды жергиликтүү курултайды өткөрүп, анан ошол жерден баягы шартты түшүнгөн, саясатты түшүнгөн, экономиканы түшүнгөн жаштар жана аксакалдар барса, ошондо бул максатына жетет. Ал эми баягы фикция болуп эле ар кайсы жерден баягы мактап баардыгы жакшы деп коюп келишсе, анда бул нерсенин келечеги жок деп ойлойм. Сиздердин көз карашыңыздарда ошол өткөрүлгөн жамааттык жыйындарда мындай бир ошо карапайым элдин дагы мындай үндөрү угулдубу? Анткени өзүңүздөр билесиздер, Талаш шаары бул баягы областтын социалдо-экономикалык турмушу кайнаган аймак да. Анан ошол жерде баягы эле активисттер же болбосо баягы элдин алдында өздөрүнүн пикирин айтып жүргөн бир жарандык активисттерибиз эле тандалып калган жокпу деген суроо да. Жок, андай болгон жок го. Биз баягы элге чыкканда
ошол жерден жана делегаттарды өздөрү көрсөтүп, эми анын арасында бар активисттер бар, карапайым эле тиги адамдарыбыз бар. Бирок ошо шаар үчүн күйгөн, шаар үчүн бир жакшы бир идеясын айта турган адамдарды колдон келишинче ошондой адамдар тартылды деп ойлойм да. Адыл мырза, ошол эле мезгилде ошол элдик курултайды өткөрүүнүн жобосунда каралган тартиптер эске алындыбы? Ошол эле этностук азчылыктар боюнча же болбосо гендердик маселе боюнча? Этностук азчылык боюнча билесиздер, эми Талас шаарында көбүн эсе ошо кыргыз эли жашайт, кыргыз улутундагылар. Анан ал боюнча этностук жагынан азыр процентный соотношение кыла элекпиз. Ал эми багы гендердик боюнча бул аткарылды деп ойлойбуз. Айрыкча элдик курултайды уюштуруп өткөрүүдө негизги жоопкерчилик ошо айылдык кеңештерге, шаардык кеңешке, анын ичинде депутаттарга жүктөлдү да. Ошол жергиликтүү жамааттык жыйындарды уюштуруп өткөрүүдөгү сиздердин мындай бир салымыңыздар, депутаттардын, жергиликтүү депутаттардын салымы кандай болду? Мындай бир кыйынчылыктар орун алган жокпу? Айрым учурда эми башка областтардан алсак, ошо айрыкча элди чогултууда, элге ошол элдик курултайдын маани маңызын түшүндүрүп, алардын мүмкүнчүлүктөрүн бир таанытууда ушундай бир элдердин аздыгы, чогулбай калышы, ушул тууралуу мындай бир маалыматтар болду да, баягы кыйынчылыктар болгондугу тууралуу. Талас шаарында кандай болду? Ушул шаардык кеңештин депутаттарынын, сиздердин мындай бир жоопкерчиликтүү иш болуп аткандан кийин салымыңыздар кандай болду? Биринчиден айтып кетели, депутаттардын арасында ар кандай ойлор айтылды. Шаардык кеңеш, билесиздер, бул өкүлчүлүктүү орган. Анан кийин бизге баягы жүктөлүп атканы дагы бул кандай суроо болду да. Биз аткаруу органы болбогондон кийин курултайды бизге өкүлчүлүктүү органга жүктөлүп атканы дагы депутаттардын арасында абдан чоң талкуу болду. Анан кийин депутаттар баягы аягында бир пикирге келип, баягы бүт областтардан өкүлчүлүктөр барып, шаарлардан, анан Талас шаарынан өкүлчүлүк барбай калбасын деп жанагы сессия өткөрүп, жана маселени көтөрүп, графигин бекитип бердик. Чогулуштарда бир чоң маселе болду, ар кандай ойлор айтылып атты. Ошол эле айрым адамдар айтып атышты, активисттер келип албайбы, жөнөкөй эл келбей калбайбы деп, бирок ачык айтып коелу. Ошол активисттер келет экен көбүн эсе. Жөнөкөй карапайым элди эптеп квартальныйлар барып, эшиктерин тыкылдатышып, келиңиздер айтылып атып, ошентип атып чогулттук да. 20-30 киши элди чогултуу жагында мындай бир мен өзүм ойлогом, ар бир жерден бир 200-100 адам чогулса, ошол жерден кеңири өткөрөбүз деп, бирок баягы Ормуз Арылканович айтып кеткендей 20, 30, 50, 60 алды ушундай эле болуп чогулду да, биз күткөндөй болгон жок. Аны да чогултууда да баягы билесиздер, бардык Талас шаарында кеңешинде 5 саясий фракция бар. Анан ошонун багы ар бир саясий фракциянын убагында шайлоодо иштеген багы үгүттөөчүлөрү бар. Анан ошолор аркылуу дагы багы биз маалыматты жеткирүү жагында аракет кылдык. Бирок багы ой, жеке мен өзүм оюм, багы мен күткөндөй элдин баарынын катышуусу болгон жок. Элдин активдүүлүгү жок болуп жаткандыгынын себебин эмнеден көрөсүздөр? Эми Маалымат жетпей калган жокпу? Сиздер тарабынан кандайдыр бир уюштуруу иштеринде кемчиликтер орун алган жокпу? Маалымат жетип эле жатты. Бардыгы биз урматтуу депутаттарыбыз дагы өздөрүнүн баягы участокторунда да иш алып барып, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол кайсы график боюнча бул жерде жолугушуу болот деп, алар дагы жардам берип, биз тараптан да неме кылды. Анан мен баягы элдер менен сүйлөшүп барса, сүйлөшүп атып. Анан бир-эки элин айтып атат да, силер акча бересиңерби депчи. Мен ойлойм, мурунку баягы бийлик неме болду да, баягы партияга бөлүндү. Алар баягы шайлоо убагында элдерди ошентип сатып алуу неме деп. Азыркы элдердин түшүнүгү боюнча мындай неме болбой калды, бийликке мындай ишеничи дагы азыраак болуп аткандай неме сезилди да. Ушу мурунку бийлик кандай кылса, анан мен ошол жерде деле тиги түшүнгөн адамдар айтып атат, аксакалдарыбыз айтып атат, жок, азыркы бийлик жакшы кылып атат. Азыркы бийлик мына пенсияны, пособие, мугалимдердин айлыгын көбөйтүп атат. Алдыга жылуу болуп атат деп. Элдин үнүн, бул президентибиз ошо элдин үнүн уксак. Элде кандай проблема болуп атат, кандай жакшы нерселер болуп атат. Биз азыр только айткандачы жаман жагын гана айтабыз да, жакшы жагын бардыгы чийилип калып атат да.
мына президентибиз кылып атканды мен деле телевизордо көбүрөөк неме кылабыз, интернетте неме кылсак, только жаман жак айтып, баягы элдин немесин тескери неме кылгандар, бургандар көбүрөөк болуп атат. Ошолорду бир тартипке чакырса жакшы болмок да. Адыл мырза, жогоруда айттыңыз, ошо депутаттар дагы өздөрүнүн баягы мындай бирдиктүү пикирге келе албай, мындай бир ар кандай ойлор айтылды депчи. Бирок ошол эле учурда баягы мамлекеттик бийлик, президент ошол айрыкча баягы жергиликтүү бийликти аралаштырбай, баягы элдик курултайды уюштуруп өткөрүүдө ошол өкүлчүлүктүү орган катары ошо айылдык кеңештерге, айылдык депутаттарга айрыкча элдин арасынан чыккан мындай бир мүмкүнчүлүк берип, ошо сиздерге жоопкерчилик жүктөп аткандыгын биздин шаардык кеңештин депутаттары мындай акыр аягы түшүндүбү? Бир нерсени туура түшүнөлү. Шаардык кеңештин депутаттары бардык нерсени жакшы түшүнүп турат, саясий чечимдин бардыгын түшүнүп турат. Маселе бөлөктүү болду. Эми баарыңызга белгилүү, бул курултайды өткөрүү боюнча конституциялык мыйзам жок. Ошол маселе көтөрүлдү. Балким мыналар кезилип кетиши мүмкүн, баягы айтып коелу. Анан кийин депутаттардын арасынан да сөздөр айтылды. Мына элдин атынан депутат сүйлөй алат, жергиликтүү кеңештин депутаты сүйлөй алат, анан президент сүйлөй алат. Анан курултайдын кереги бар беле деген да сөздөр көтөрүлдү депутаттардын арасынан. Анан баягы баардыгыбыз сүйлөшүп отуруп, бир чечимге келдик да, отуруп. Келиңиздер, эртең баягы Талаш, Бүт Кыргызстандан делегаттар барып, анан кийин Талаш шаарынан делегат барбай калбасын. Эгерде бизге өкүлчүлүктүү органга президентибиз ушундай жоопкерчиликтүү ишти жүктөп атса, анда муну татыктуу аткарып берип, эки делегатыбызды баягы шайлоого баягы мүмкүнчүлүк түзүп берели деп чечимге келдик. Баягы убактылуу жогорку кеңеш баягы бир чечимге келе албагандыгына байланыштуу учурда ошо президенттин жарлыгы менен бүгүнкү күндө ошол жол жобосу иштелип чыгып, элдик курултай өткөнүп турат. Кандай болгон күндө дагы бул бир айрыкча аймактардагы коомчулукка, аймактардагы калкыбызга мындай бир мүмкүнчүлүк түзүп жаткандай таасир калтырат да. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып калуу бүгүнкү күндө ошо тандалган делегаттардын жоопкерчилигинде болот го деген ойдобуз. Мына сөзүбүздүн соңунда ушу биздин жергиликтүү Талаш шаарынын калкына бир айрыкча элдик курултайды өткөрүүдөгү сиздердин айта турган сөзүңүздөр болсо, Адыл мырза. Эң биринчиден уюштуруу топ болгон иш аракетин аткарышты. Анан кийин мен суранып кетет элем, президентибиз жөнөкөй эл, калайык калктын үнүн угам деп ошондой элдик курултайды өткөрүп жаткандан кийин жер-жерден ушу татыктуу адамдар барса, жанагы баягы көтөрүлгөн маселелер дагы орчундуу болсо, анан ошол делегаттар айткан маселенин да чечилиш жагы дагы аягына чейин чыкса, анда бул курултайдын баягы алдыга койгон максаттарына жетет деген ойдомун да. Ормуш мырза. Биз эми мына курултай боюнча бардык азыркы шайланган делегаттарыбызды түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан мен ойлойм ошо жакшы деңгээлде өтөт. Жалпы элиме ошо кайрыларым, ошол 5-ноябрда келип, баягы шайланган делегаттарыбыз келип, анан өздөрүнүн бир жакшы добушун берип, жакшы бир эки Талаш шаарынан бир эки адамды жөнөтүп, анан жыйынтык чыгат деп ойлойм да, ошо келечеги жакшы болот. Рахмат, сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайлы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ушуну менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Бүгүн биз Талаш шаарында элдик курултайга карата даярдыктардан, жамааттык жыйындарды өткөрүү жана башка ошол элдик курултайга делегаттар тандоо иштеринин жүргүзүлүшүнөн кабар алдык. Бүгүн биздин суроолорубузга Талаш шаардык кеңешинин төрагасы Жусупбеков Адылбек Дөөлөтбекович, ошондой эле Талаш шаары боюнча элдик курултайды уюштуруу тобунун мүчөсү Маймуронов Ормошбек Сарылканович жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.